Урматтуу Макалистер мырза, урматтуу депутаттар, урматтуу элчайым. Сизди жана бул жолугушууга катышып отурган Европа делегациясынын бардык кадырлуу мүчөлөрүнө чын дилимден Кыргызстанга кош келиңиздер демекчимин. Бүгүнкү жолугушуубузда эки тараптуу кызматташуубузга жана биздин аймактагы иштердин абалына байланыштуу бир нече маселелерди талкуулагым келет. Биринчиден, мен Европа бирлигине өлкөбүздүн туруктуулукка, өнүгүүгө жана демократияга карай жолунда чексиз колдоосу жана жардам үчүн чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Европа бирлиги биздин ишенимдүү өнөктөшүбүз десем жаңылышпаймын. Эгемендүүлүк алгандан бери ортобузда ишеним гана калыптанып, достук бекемделди. Сиздин өлкөбүзгө жана аймакка болгон көңүлүңүз бизге Европа бирлиги менен өнөктөштүктү мындан ары ар тараптуу өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө кошумча стимул берет. Быйыл Европа бирлиги менен кызматташтык жана өнөктөштүк түзүлгөнүнө 31 жыл болду. Бул убакытта биз өз ара кызыгууну жараткан дээрлик бардык тармактарда кызматташуубузду бекемдей алдык. Учурда кызматташтык кеңеши, кызматташтык комитети жана кичи комитеттери сыяктуу өз ара аракеттенүүнүн эки тараптуу механизмдери натыйжалуу иштерибизди улантуудабыз. Адам укуктары жана демократия боюнча диалог дайыма өткөрүлүп турат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Европарламент менен натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүнүн белгилегим келет. Ошол эле учурда биз Европа бирлиги менен кызматташуунун дагы тереңдешин күтөбүз. Мында менин оюмча кол коюуну күтүп жаткан кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө макулдашуу башкы ролду ойношу керек. Бул макулдашуу биздин өнөктөштүктү бекемдеп, кызматташтыгыбызды тереңдетет жана түрдүү тармактарда өз ара пайда алып келет деп ишенемин. Ушуга байланыштуу 2023 жылы ушул макулдашууга кол коюуларына жана мындан ары Европарламентте жактырылышына үмүт артамын. Европа бирлиги менен өнөктөштүгүбүз жалпы баалуулуктарга, жалпы максаттарга жана өз ара урматтоого негизделген. Биздин кызматташтыгыбыздын негизги багыттарынын бири болуп, экономиканы өнүктүрүү болуп саналат. Кыргыз Республикасы табигый ресурстарга жана жаш, таланттуу жумушчу күчкө ээ. Биз бул ресурстарды пайдаланууга жана өлкөбүздүн потенциалын ачууга умтулабыз. Азыркы учурда биз билим берүү, жашыл экономиканы өнүктүрүү жана айлана чөйрөнү коргоо жааттарында өзгөчө көңүл буруп, өнүктүрүү үчүн жигердүү түрдө иштеп жатабыз. Кыргыз Республикасы коому динамикалуу өнүгүп жаткан жаш өлкө. Демократиянын, саясий жана соода, социалдык экономикалык реформалардын жолун тандап алган өлкө. Биз демократиялык институттарды чыңдоо, мыйзам үстөмдүгүн илгерилетүү жана адам укуктарын коргоо жаатында олуттуу ийгиликтерге жетиштик десек жаңылышпайбыз. Бирок биз жеңе турган кыйынчылыктар бар экенин түшүнөбүз жана эл аралык өнөктөштөрүбүздүн колдоосу менен аларды жеңүүгө чечкиндүүбүз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргызстан өз өнөктөштөрү менен ар дайым ачык диалог жүргүзүп, айырмаланып турган өлкө. Ушуга байланыштуу Европа тарабынан да транспаrenттүү диалогту өнөктөштүк мамилени күткөнүбүз табигый нерсе деп ойлойм. Бирок тилекке каршы биз объективдүү эмес, бир тараптуу мамилеге дуушар болуп жатабыз. Маселен, июлда Европа парламентинде Кыргызстандагы сөз эркиндигине байланыштуу кабыл алынган резолюция. Сөз эркиндиги жана адам укуктарын коргоо Кыргыз Республикасынын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Эл аралык коомчулуктун жигердүү катышуусу жана Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү катары Кыргызстан демократияны, адам укуктарын, мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө боюнча ырааттуу иш жүргүзүп, өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарууну улантууда. Ошондуктан бул резолюцияны даярдоодо Кыргыз тараптан тактоочу же кошумча маалымат суралбагандыгы өкүндүрөт. Ушуга байланыштуу бүгүн биз сиздер менен жолугушууга маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин акыйкатчы аппаратынын
башкы прокуратуранын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн чогулттум. Алар сиздерге Европарламенттин жакында кабыл алынган Кыргызстан боюнча резолюциясында көрсөтүлгөн суроолор боюнча түз жооп бере алышат. Суроолоруңуз же комментарийлеріңиз болсо, сөз сиздерге берилет, урматтуу коноктор. Thank you very much for receiving our delegation today. It is an honor. Урматтуу президент мырза, улуу урматтуу президент, рахмат бүгүнкү делегацияны кабыл алганыңыздар үчүн. Биз үчүн привилегия, делегациябыз Европа парламентинин комитетинин биз 7 мүчө болуп атабыз. Биз ар кандай политикалык группаларды болуп топтоп атабыз. Биз бир жумадан бери Борбор Азияда жүрөбүз. Биринчи Казакстанга барганбыз. Биз ушул жерге Кыргызстанга келгенибизге абдан кубанычтабыз. Биз эртең кетебиз кайра өзүбүздүн үйүбүзгө. Бүгүн Бишкектен биз дагы комитеттин мүчөлөрү менен, жарандуу коомдор менен, министрликтер менен, спикер менен дагы жолугуп кеттик уже. Менин коллегаларым да отурат бүгүн. Биздин Европа биримдигинин элчиси мадам Йозефсон отурат. Биз Кыргызстанга келгенибиздин максаты, анткени биз түшүнөлүү деп атабыз да, Кыргызстанда кандай иш-чаралар болуп атыптыр. Биз дагы сиздерден укканыбызга муктажбыз. Биз кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп атса, сиз менен саясат жагынан дагы, андан тышкары, мындан ары биздин эки тараптуу кызматташуубузду кантип эки тарапка кызыкчылыгын бекемдеген кызматташуу болсун деген. Сиз дагы айтканыңыздай, ооба, биз Кыргызстандын менен жана Европа биримдигинин арасында болуп аткан, парламент менен болуп аткан кызматташуу, биз ушул Кыргызстан менен Европа биримдигинин кызматташуусун мындан ары тереңдетүү жана биздин жанагы келишимге дагы кандайдыр бир сунуштарды же жардам бере турган мүмкүнчүлүктөрдү учурда азыр Европа биримдигинде 27 өлкө болуп аткан соң, ал кичине созулуп кетип атат ал процесс ушул келишимге кол койгонго. Биз Европалык парламенти боюнча парламент катары биз өзүбүздүн бабызды, биздин өзүбүздүн комментарийибизди бергенге даярбыз. Ушуну айткан менен, президент мырза, биздин да коллегаларыбызга сиздин айта турган сөздөрүңүздү ситуация боюнча маалымат жибергенге даярдыгыбызды билдиребиз. Сиз президент мырза айттыңыздар, ооба, геополитикалык абдан кыйынчылыктар көп болуп атат. Борбор Азиядагы кыйынчылыктарды көрүп атат. Кошуна катары кандайдыр бир маселелер болуп атат Борбор Азияда. Ошондуктан мен президент мырза айтып кетет элем. Биз дагы ушул жана чек ара боюнча болгон маселелерди, демаркация, делимитация болгон маселелерди кылып аткан аракеттериңизде ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул дагы сиздин өлкө үчүн жана регион үчүн жакшы кадамдар болот деп ойлойт элем. Сиздин дагы өзүңүздүн салымыңыз абдан чоң, анткени Кыргызстан менен, Тажикстан менен кызматташууну жана иш-чараларды алып баруу манерасы жаңы деңгээлге чыгып атат деп айтып кетет элем. Мындан ары дагы 5 Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн арасында болуп аткан мамилелерди сиз дагы жакшы салым кошуп атасыздар. Ар кандай бийик деңгээлде өткөрүлүп аткан жолугушууларга катып атасыңар, саммит боло турганга дагы сиз ушундай көп биздин да Европанын стратегиясына туура келе турган кадамдарды жасап атасыздар. Мен дагы айтып кетет элем, сөз башында бир нерсе темаларды сүйлөшүп кеткенге мүмкүнчүлүк болот эле, бирок сиздин кандайдыр бир өзүңүздүн маселелериңиз болсо, бизге да айта кетиңиздер болот. Биз даярдыгыбыз менен аларга жооп беребиз. Биз дагы парламент менен, парламентария менен сүйлөшө турган маселелердин баарын айтып кетет элек. Биздин делегациянын атынан айтып кетет элек, биз абдан кубанычтабыз. Thank you for taking your time, and once again on behalf of our delegation, it's a great honor and privilege to meet you personally.